Ассаламу алейкум. Бул жигиттер жана милиция кызматкерлеринен токмок жеген жигиттер. Экинчи тарапка да кайрылып кетет элем. Бул ошол эле милиция кызматкерлерге ушул ур токмокко тиешелүү болгон эки милиция кызматкерине кайрылам. Эгерде силерде дагы ушундай ушул жигиттерге окшоп жабыркаган болсоңуздар, колуңуздарда атайын текшерүүлөрдүн көрсөтмөлөрү болсо, башкача айтканда томографиянын же болбосо дарыгерлердин текшерүүлөрүнөн өткөн болсоңор, көрсөтмөлөрү бар болгон болсо, силер дагы өзүңөрдүн оюңарды айтып жөнөтсөңөр, мен силердин пикириңерди дагы ачыкка чыгарып бергенге даярмын. Бул сөзүм менен мен эмнени айткым келип жатат? Көпчүлүк түшүнбөгөн адамдар бир тараптуу эле маалымат таратып жатасың, эптеп эле милицияны жамандап жатасың деген пикирлер жок эмес, бар. Ошондуктан эгерде ушул жигиттерге окшоп колуңарда бардык тастыктай турган кагаздар, МРТнын кагаздары, дарыгерлердин көрсөтмөлөрү болсо жөнөткүлө. Ушул жигиттерге окшоп өзүңөрдү видеого тартып жөнөткүлө. Мен аны жарыялап бергени даярмын. 19-нан 20-сына караган түнү жабыркаган балдар ушу экөөбүз мушташ башталган. Биз ылдыйкы кафеде отурат элек. Алар өйдөңкү кафеде болчу. Кафеде аларга бизге дерин отуруп келишиптир эле эки досубуз. Алар менен кичине кыжыңдашкан экен. Кийин биз берки кафеде отуруп чыксак, ошо ишке чыгып калып, алар менен ушу досум экөө жулкулдашып башталганда көрүп калдым. Досум экөөлөп жулкулдашып аткан экен. Кирип барып карасам, милиция кызматкери бар экен арасында. Ушу бирөөсүн тааныйм, кичинекей шаар үчүн тааныйм, Шарип деген. Аны көрүп эле сразу токтотуп, койгула урушпайлы деп неме кылып баштаганда эле ыз учуудан токтошпой ургулап башташты. Анан ошол жерден арак берип 10-15 мүнөттүн чамасында нарака берака чуркашып урушту. Жаткызып деле салган жерлери бар. Кийин бизди немеге алып киришти, кафеге алып киргенден кийин биз мурдубуз, полный бет башыбызды жууп, ошол жерде кийин милиция кызматкерлери эшикти ачкыла деп эшикти ачтыра башташты. Эшикти ачкандан кийин алып чыгышып туруп эле ошо жүк кафенин артынан камера жок, караңгы жерде болгондуктан ошол жерде раса салышты. Милиция кызматкерлери жанында турушкан, эчтеке кылбай эле. Ошо. Жабыркаган жерибиз ошо менин оң челюстумда эките перелом өйдө жагынан. Мурдум сынган, ичине кирип кеткен. Этапный неме болот деди, сотрясение болду. Ошол 19-нан 20-сына караган түнү жабыркагандардын бирөөсү менмин. Ошентип досум айткандай эле ыз чуу ошол менен башталып, анан койгула десек болбой жабылып эле биринчи уруу беришти. Уруу беришкенден кийин мен бирөөсү кармап жыгытып алып туруп урганда мен эсимди жоготтум ошондо. Анан ошондон кийин өзүмө келгенден кийин кафеге алып кириш, кафенин ичине кирдик. Киргенден кийин кайра милиция кызматкерлери келип эшиктерди ачтырып кайра бизди алып чыкты. Алып чыккандан кийин ошо жана досум айтмакчы, кафенин аркасында камера жок жерге келип, ал жерде досумду урушту. Анан мен машинага отургузуп, Темир деген гаишник, ошо гаинин машинасына отургузуп, мен роудуга алып барып, анан ошо роудудан дагы мен роудун короосунда урду. Ошол жерден дагы таяк жеп чыктым. Мурдум канап, анан ошо менде деле ошо сотрясение алдым, перелом бар. Перелом, дагы деле азыр суюк тамак эле ичип атабыз, чайнай албайбыз дагы эле эчтеке. Ошондой.